Силер эми мурдагы күйөө жана мурдагы аял болуп жарыяландыңар. Кааласаңар өмүрүңөрдүн аягына чейин бири-бириңерди жек көрүп жашай бергиле. Салам достор. Эгер чындап ажырашкыңыз келбесе, ажырашуу жөнүндө айтпагыла жана ойлонбогула. Кээде ачууланып, кел ажырашабыз, же мен сенден кетем деп айтып жиберишибиз мүмкүн. Бирок эмоция акылдан үстөн болбош керек. Анткени ажырашуу тууралуу ой бир жолу пайда болсо, ал акырындап чыныгы чечимге айланып кетиши мүмкүн. Бир аял күйөөсүн көп жолу ажырашуу менен коркутчу. Бирок бир күнү күйөөсү макул болгондо, ал аял шок болуп калды. Анткени ал чындыгында ажырашкысы келген эмес. Ал күйөөсүн сүйчү. Биздин ойлордогу уруктар сыяктуу. Биз эмнени сепсек, ошону оробуз. Ажырашуу эң чоң жаратты балдарга гана калтырат. Алар эки дүйнөнүн ортосунда жашап калышат. Ыйык жазууда мындай делет: Кудай кошконду адам ажыратпасын. Ошондуктан угармандар, үй бүлөңөрдү сактагыла, биргеликте узак жана бактылуу жашагыла. Кудай сиздерге батасын берсин.